Ушул жерден биздин мамлекетке кызмат кылган, элге кызмат кылган, элди баккан уул кыздарыбыз тарбияланып чыксын деп. Базар Коргон районундагы Чкалов айылында 225 орундуу жаңы мектеп курулат. Бүгүн имараттын курулушуна капсула салынды. Жаңы имараттын курулушу 46 миллион сомду түзүп, анын 1 миллионун Могол айыл өкмөтү камсыздаса, калганын Жалал Абад өнүктүрүү фонду бөлүп берген. Курулушту 2 жылда бүткөрүү пландалып, аны Тайыр ЖЧКсы жүргүзөт. Бул мектеп 1979 жылы курулган, элдик ашар түрүндө. Сынч менен кылынган, бирок мектептин ичиндеги парта столдун отурган 15 эле балага расчеттолгон да. Бирок ошого карабастан 3төн отуруп 25, 26, 27 бала батып окуп келген. Балдар 250дөн баштап азыркы күндө 350ге чейин көбөйүп кетип, биз уже 3 сменге отуруп калдык. Облус башчысынын кыдыруусунун алкагында Базар Коргон шаарындагы Кызыл участкасында кичи футбол аянтчасы пайдаланууга берилди. Аталган участкада спорттун футбол түрүнө кызыккандар жана машыгуучулар көп экени белгиленип, жабык футбол аянтчасы зарыл болуп турганы айтылды. Аянтчанын тендердик баасы 6 миллион 200 миңден ашкан. Советскийге бар ойнойт элек, Кошкартага бар ойнойт элек, Жалал Абадка бар ойнойт элек. Футболдук аянтча жоктугунан кыйналып, ал жерге барып, машыгып, ойноп жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө өзүбүзгө дагы ушундай спорттук аянтча ачылып турат. Ошого кубанып отурабыз. Мындан ары мен ойлоймун, ушул өзүбүздүн айылдан, өзүбүздүн Базар Коргон шаарыбыздан жакшы футболист, жаштар, спортсмендер чыгат деп ойлойбуз. Ошол ойноп эле калбастан ушул жерде 7 жаштан 18 жашка чейинки жаш балдарды тренировка кылдырып, машыктырып жатабыз. Базар Коргон шаарындагы Кызыл участкасынын тургундарынын изги тилеги ишке ашты. Бүгүн жаңы 50 орундуу бала бакчанын ачылыш аземи болуп өттү. Кызыл участкасында бала бакча маселеси курч болуп, мында муктаждык жогору болчу. Ошондуктан бала бакча ачылары менен балдар кабыл алынып, кезекке тургандардын катары калыңдаган. Міне азыр биздин бала бакча ачылганга чейин биздин ошо Базар Коргон шаарында алыс болсо дагы ата-энелер ошол жака барып атышкан. Азыр эми биздин айылыбызда келип, өзүбүздүн айылыбызда бала бакча ачылып, ошол ата-эненин каражатында дагы кандайдыр бир ушу кичине болсо дагы жардам болду. Шарт түзүү максатында, элдин суроолорун канааттандыруу максатында ушул Кеңеш айыл өкмөтүндө бир спорт аянтча, анан бир бала бакча бүгүн пайдаланууга берилди. Бул дагы областтык өнүктүрүү фондунун каржылыгынын негизинде каржылап. Аталган жаңы курулган имараттардын курулушу Жалал Абад өнүктүрүү фондунун колдоосу менен ишке ашып, жергиликтүү бийликтин дагы салымдары кошулган. Эске салсак, фонд учурда Жалал Абад облусу боюнча ушул сыяктуу 20 долбоорду ишке ашырып жатат. Андан кийин облус башчысы 2022 жылы Баткендеги чек ара чырында каза болгон жоокер Умар Курманбековдун эскерүү иш-чарасына катышты. Умардын апасына Баатырдын энеси наамы жана медалы ыйгарылды. Ошондой эле УКМКнын төрагасы Камчуек Ташиевдин Атайын багыттагы бөөрү күчтөрүнүн ардагерлер коомдук бирикмесинин ыраазычылык каты тапшырылды. Аклай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.